Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров атайын аскердик транспорттук учак менен Баткен облусуна учуп келди. Ал кечээ 8 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр-чатакта жаракат алып, ооруканада дарыланып жаткан чек арачылардан кабар алды. Абалы оор болуп жаткан чек арачынын жакындары менен да жолугуп, аларга чек арачынын саламаттыгын калыбына келтирүү үчүн мамлекет болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт деди. Чек арачынын ден соолугунун саламаттыгы үчүн Бишкек шаарынан келген дарыгерлер кароо жүргүзүп жатат. Жаңжал учурунда жабыркагандардын ар бирине өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фондунан 10 000 сомдон тапшырылды. Вице-премьер-министр иш сапарынын алкагында Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдары жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жыйын өттү. Акрам Мадумаров чек аралаш аймакта элдин коопсуздугун камсыз кылуу, чыр чыккан айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, укук коргоо органдарынын чек арада көзөмөлдү күчөтүүсүн тапшырды. Азыр күндө Баткен облусуна Акрам Камарович вице-премьер-министр өзү учуп келип, министрдин МВДнын биринчи замы генерал-майор Өмүрзаков учуп келип, Паграндын командующий Шаршеев өзү учуп келип, мына азыр больницадан кабар алып, азыр реанимациядан чыктык. Акыбалы бир аз оорураак. Ошондой болсо дагы врачтар азыр Бишкектен врачтар келишти, күрөшүп атышат. Азыр бүгүн же эртең буларды Бишкекке республиканский больницага алып барып, чоң операция жасоого даярдап атышаттыр.